Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда өлкөнүн биринчи башкы маалыматтык телеканалы. Бүгүнкү чыгарылышта биз өлкө экономикасына тоодой киреш алып келген туризм тармагы тууралуу кеп кылабыз. Азыр июнь айы башталып, мына ушул жай мезгили албетте туристтердин ири агымын кабыл ала турган мезгил. Анын үстүнө эртең Ысык көл облусунда ITF кезектеги салтка айланган эл аралык Ысык көл туризм жарманке фестивали өткөнү турат. Мына ушул жарманкени өткөрүү менен биз канчалык өзүбүздүн туристтик потенциалыбызды эл аралык коомчулукка тааныта алабыз. Деги туристтердин келүүсү үчүн быйыл кандай кызыктырылган программалар даярдалды. Мына ушул өңүттө маекке назар салыңыздар. Бул үчүн биз студияга туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематованы чакырдык. Кыял Абдимиталовна, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Чапкылап жүрөсүз. Буга чейин негизи ушул айдын башына биздин маек пландалды эле, бирок ошол май майрамдарында дагы сиз дээрлик туризм тармагындагы кызматташтык алака боюнча бир катар өлкөлөргө иш сапар менен барып келдиңиз. Алгач мен ушул сиздин чет мамлекеттерге, анын ичинде Кытайга бардыңыз. Сапарыңыз жемиштүү болду. Кандай натыйжаларга жетиштиңиз? Алгач ушундан баштагым келип атат. Рахмат. Ооба, Кытай жөнүндө айтсак, быйыл Кытай эл республикасы менен бизде туризм тармагындагы алака активдештирилип баштады. Анан биз Макао жергесинде болдук. Бул Макао жана Гонконг аймактары Кытай эл республикасынын атайын административдик аймактары үчүн, райондору үчүн Кыргыз республикасы 30 күнгө чейинки визасыз режим киргизген да. Ошондуктан биз бул аймактарда туризмге тартуу үчүн мындай саякатка кызыккан элди биздин өлкөгө тартыш максатында, анан ошондой эле инвестицияларды тартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүү максатында барып келдик. Иш сапарыбыз жемиштүү болду буюрса. Биз деген ошол Кытай Макао административдик атайын районунун мыйзам чыгаруучу палатасынын жетекчиси, спикери менен дагы жолугушуп келдик. Андан сырткары туризм министрлиги менен дагы жетекчилиги менен алардын жолугуштук. Бир катар сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Эң башкысы алар кызыктар экен бизге келгенге. Бизге келип кетели деген ниетин билдиришти. Андан сырткары биз бизнес өкүлдөрү менен, анан ошондой эле ишкерлер ассоциациясынын жетекчилери менен да жолугушуп, Кыргызстанга инвестиция тартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүздүк да. Мисалы азыр биздин региондордо 2 же 3 жылдыздуу жергиликтүү ички туризмди өнүктүрүү үчүн, ошондой эле ошол биздин региондорго ылайык келген мындай кандай десем, жайгаштыруу жайларын аздыгы. Ооба, аз жетишсиз да. Ошондуктан ошолорду куруу үчүн, түзүү үчүн ушундай инфратүзүмдү инвесторлор мындай келип көрсөк деген ниеттерин билдиришип, былтыр күзүндө келип кетишкен да. Анан быйыл дагы келебиз деп азыр камданып калышты. Биз буюрса сентябрь айында чакырган. Кайсы региондорго сиз атаган 2-3 жылдыздуу мейманканаларды курууга алар кызыктар болот? Алар эми мына Ысык көлгө, Нарын, Ош жергесин кыдырып көрөлү деген ниеттерин билдиришти да. Анан эми биз туристтик операторлор менен, блогерлер менен кошо аларды дагы ушул сентябрь айына күтөбүз деп айтып келдик. Азыр даярдыктарды көрүп атабыз. Андан сырткары жетекчиликти дагы расмий чакырсакпы деп ушул азыр биз эми ушул сырткы тышкы иштер министрлигинин багытын, позициясын күтүп атабыз азыр учурда. Андан ары иш алып барабыз да. Бул биринчиден. Анан экинчиден биз Кытай гана өлкөсү эмес, биздин кошуна өлкөлөр менен дагы, мисалы эми алыскы туугандан жакын кошуна дегендей, биз ушул Өзбекстан, Казакстан өлкөлөрү менен, анан азыр учурда буюрса Тажикстан менен дагы чек ара маселелери чечилип калат деп күтүп атабыз. Себеби ал жактан дагы абдан көп туристтердин агымы, үчүнчү өлкөлөрдөн келип аткан туристтердин агымы көп. Ошолор менен дагы биз биргеликте, биз үчүн дагы, туризм үчүн дагы ушул чектеш аймактардагы өнүгүү, чектеш аймактардагы ынтымак аябай маанилүү да. Ошондуктан биз бул жаатта дагы азыр бир катар сүйлөшүүлөр жүргүзүп, кече жакында эле биздин өзүбүздүн өзбек туугандарыбызга Хива шаарына барып келдик. Бул жерде деген чоң ислам мамлекеттеринин кызматташтык уюму топтолуп
анан жетекчиси дагы ошол жерге келди, туризмди кантип өнүктүрөбүз, ошол боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Буюрса ушул кечээки жолугушуудан кийин биз дагы алдыга койгон бир катар өзүнүн иш-аракеттер, сунуштарыбыз бар. Ошолор эми ишке ашып калат го деген ойдо берип келдик. Жакшы. Үчүнчү өлкөлөрдөн келген дээрлик меймандар, чет элдик конок туристтерди Silk Road Tour деп коебуз, же болбосо Улуу жибек жолун бойлой. Бул сиз атаган Өзбекстандан башталган Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан аркылуу ушул биздин өлкөлөргө жибек жолун көрүү үчүн келет да. Анан кийин бүгүнкү күндө ушул 4 мамлекеттин ичинен дагы жагымдуу атаандаштык чөйрөсүн түзүү биздин өлкө үчүн абдан маанилүү актуалдуу болуп турат да. Анткени ушул кошуна өлкөлөрдөн дагы мындай бир жакшы туристтерге таасир калтыра турган, мындайча айтканда бир сөз менен өзүбүздү жакшы бир жарнамалай турган бир нерселерибиз болуш керек го. Мисалы тартала турган. Ал келе жаткан турист өзүнүн маршруту менен Өзбекстандан же Казакстандан артка кайтып кетпестен сөзсүз биздин өлкөнү бойлой, биздин жагымдуу жаратылышыбызды, тоолорубузду көрүп кетүүгө. Бул багыттан алып караганда иш кандай болуп атат? Жакшы, мени бир ойго, бир сунушту айтканга түрткү бердиңиз азыр. Жакшы суроо берип Рахмат. Мындайда, Кыргызстан ушул акыркы мезгилдерде 4 жылдан бери аябай Орто Азия өлкөлөрү деп айтам, эми жалпысынан акыркы күндөрү Борбордук Азия деп жүрбөйбүзбү? Орто Азия өлкөлөрүнүн арасында аябай туризм боюнча дарамети күчтүү өлкө болгондуктан эң биринчи бизге келип аткан туристтер дагы эле Кыргызстанга келебиз деп бизге келип атат да. Бизге ушул жана транзит болуп келген туристтер дагы, аларды да биз турист катары эсептейбиз. Аларда анткени белгилүү бир убакытта биздин Кыргызстандын аймагында болот дагы, мисалы эми балким транспортко акчасын кетирет же болбосо тамак ашка дегендейчи. Анан туура айтып атасыз. Улуу жибек жолу, бизде брендтер бар. Улуу жибек жолу биздин өзүбүздүн эле мамлекеттин жайгашкан географиялык абалы, биздин мындай кандай десем эми дүйнө өлкөлөрүнөн өзгөчөлөнтүп турган бул биздин көчмөн маданиятыбыз, көчмөн цивилизациясы деги элечи. Анан улуу көчмөндөр оюндары, бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, биздин каада салт, биздин ысык көл. Мына ушул брендтер бизди бүткүл дүйнө жүзүнө кенен азыр учурда таанытып атат да. Анан биздин ушул мекенибиздин бар болушу биз үчүн бакыт болуп атат. Биринчиденчи. Анан экинчиден биз ошол сиз айткан өлкөлөр менен ооба Silk Road, Улуу жибек жолу деген бренд менен Америкадан бери келип атышпайбы бизгечи. Анан Канада, Америкадан бери келип аткан туристтерибиз көп. Азыр биз кечээ эле биздин Европадагы кесиптештерибиз менен да сүйлөштүк. Алар дагы эми бизге гана, Кыргызстанга гана карай туристтерди жиберүү боюнча иш алып барып атабыз деп тынбай сүйлөшүп турабыз да. Кызыкканы ушул көчмөн маданияты, эң негизгиси Кыргызстандын тарыхы, анан биздин тоолорубуз да, толуп аймакта болгондугубуз бул биз үчүн бакыт болуп атат. Анан ушул Орто Азияга келген мамлекеттер сөзсүз түрдө биздин ушул мамлекеттер бири-бирине жакын жайгашып, анан биздин баягы маданиятыбыз бири-бирине журулушуп кеткен да. Ошол маданиятты көрөлү, мисалы Фергана өрөөнү, шайкештик, дал келүү деген сыяктуу. Ошолорго көрөлү деп келишет да. Анан келип, ошолордун агымы менен биздин мисалы өлкөгө да келип аткан туристтердин саны арбындап атат да. Бул биринчиден. Экинчиден биз жөн отурбастан жанагы 3W kyrgyzstandiscover.org деген өзүбүздүн сайтыбыз бар. Атайын туристтик өлкөнүн сайты. Ушул сайтка кирсеңиздер дагы, кирип анализ кылсаңыздар болот. Кайсы өлкөдөн ушундай өзүбүздүн түз анализ жүргүзүп аткан ушундай санариптик шаймандарды киргизип койгонбуз. Алар айтып турат да, бизге ушул мамлекеттен келди, ушунча мамлекеттен, ушунча убакыт силердин сайтыңарда изилдеди. Ушул 7 дубандын 3-чүсү же болбосо 5-чиси аябай кызык болуп атат. Ушуну издеп атат. Анан ушундай багытта саякат жүргүзгүсү келип атат деп бизге айтып турат да. Анан ушул акыркы убактарда эми ушу санариптин бизге тийгизген чоң жакшы салымы ушул болуп атат. Өзүбүз эле анализди алдын ала учурда же ушул кызуу кезинде көрүп, анан аны башка биздин алдыга койгон иш-аракеттерибизди колдонуп калып атабыз да. Бул жакшы болуп атат. Анан эми быйылкы жылы дагы биз аябай ушул жемиштүү, жайкы туризм мезгили жемиштүү болот деп
күтүп атабыз. Алдыда иш аракеттер аябай көп. Алардын негизгиси мына эртең Ысык көл ITF бул эл аралык туризм фестиваль жарманкеси. Ал жерде көргөзмөдө орун алат. Пансионаттар, туристтик операторлор, компаниялар дегеле тейлөө тармагында, туризм тармагында эмгектенгендер өздөрүнүн продукцияларын, кызматтарын мындай жарнамалаганга кеңири аянтча түзүлүп атат да. Жыл сайын өтөт бул. Буга чейин эми май айында өткөрүлүп келген, быйыл эмнеге кечеңде өтүп атат алмага маалым эмес, бирок бунун канчалык таасири, артыкчылыгы бар биздин өлкөдөгү туризм потенциалын ачып бергенге. Быйыл жылда биз ушул өткөрүп аткан биздин эми мындайча айтканда каада салт болуп калды да биздечи. Жылда ушул эми жайкы туристтик мезгилдин дегенде бизде ассоциация Ысык көл, көлгө түшүү, сууга түшүү ассоциациясы менен ушул иш-чара уюштурулуп калганда учурунда бир көп болду. 2014-15 бери эле ушул бул иш-чараны активдүү өткөрүп келатабыз. Анан бул Ысык көл эл аралык туристтик көргөзмө жарманке деп аталат. Биринчи бөлүгү. Экинчи бөлүгү бул эл аралык форум. Эл аралык форум бул ушул туризм тармагындагы адистер топтолуп алып, канткенде биз быйылкы жылдан ары карай өлкөдө ички туризмди кеңири өнүктүргөнгө жана инфратүзүмдү жакшыртканга, кандай ошондой эле ички жана сырткы инвестициялар менен кантип иштешебиз, канткенде биз туризм тармагын, ички туризмди мисалы модель катары ала турган болсок, ички туризмдин өнүгүшүнө кантип баарыбыз кол кабыш кыла алабыз деген темада эртең сүйлөшүүлөр, талкуулар жүрөт. Жакшы сунуштар болсо андан ары ишке ашырганга аракет кылабыз. Анан ошо эртең кызыктар тараптар болсо Байтур эс алуу жайына келип, ошол жерден өзүңүздөрдүн болгон сунуш пикирлериңиздер болсо туризмди өнүктүрүү боюнча келип айтып кетсеңиздер болот. Көрүүчүлөргө учурдан пайдаланып айтып калайын. Андан кийин 8-июнь күнү болсо биз атайын ушул туристтик жайкы туристтик мезгилди ачуу боюнча расмий иш-чараларды жүргүзөбүз. Ушул иш-чаралардын алкагында жакшы азем болуп өтөт. Жана эл аралык туристтик жарманке, конокторубуз көп. Анан эми сиз айткандай эмне себептен быйыл кечеңдеп атат деп атпайсызбы? Мунун себептери мындай да, биз жылда май айында өткөргөндө биздин конокторубуз жылда келип арызданып кетишет да, эмне себептен эртерээк тескерисинчи жылуу кезде өткөрбөйсүңөр, биз деген сууга түшмөкпүбүз, атайын алыстан тартып келип, жамгырда нөшөрлөгөн биздин башка региондон келип катышкандар айтып атат да, Жок, четтен келген. Чет элдик меймандар. Чет элден келет да бизге деген. Россиядан, Өзбекстандан, биздин визави сырткы коңшулаш мамлекеттерден, Монголиядан бери келишет, тиги чыгыш Азия өлкөлөрүнөн келишет. Мага дайыма айтышат да. Анан макул, жарайт, биз карап көрөбүз деп келатабыз. Анан быйыл эми май айда өзүңүз көрдүңүз. Жаанчыл болду. Анан бир күн карасаң эле күз, бир күн карасаң эле кыш болуп аттык. Анан менимче эртең келген коноктор күн жылуу болуп, анан сууга түшкөнгө дагы мүмкүнчүлүгү болуп калат деген үмүт. Абдан сонун. Эми Кыял Абдимиталовна, эч кимге сыр эмес, баарыбызга маалым, биз көп учурда Кыргызстан бейиштей жер деп уран чакырып, бийик кыйкырып, өз элибиз, өз жерибиз менен сыймыктанабыз, абдан кооз жаратылыш дейбиз. Бирок ошол жерде келген туристтерге тейлөө жагынан бир мактанаарлык нерсеге жетпей атабыз да. Тилекке каршы биздин ушул жөнөкөй эле Ысык көлдөгү айрым пансионаттарды алалы, баасына сапаты дал келбеген учурлар бар. Дегеле биздин өлкөдө тейлөө анчейин көңүл жылытаарлык эмес да. Анан канчалык бүгүнкү күндө ушул туризм чөйрөсүндө иш алып барган уюмдарга, пансионат, компанияларга тейлөөнү келгиле жок эле дегенде мына Түркиядан үлгү алалы же башка өлкөлөрдөн деп. Себеби тейлөө дагы көп нерсе да. Келген турист бир жолку эмес, ал ар дайым келип өз өлкөсүнө барып кайра бизди жарнамалаш үчүн оболу ушул жерге келгенден тарта кайра өз үйүнө барганга чейин жакшы таасир, жакшы маанайда калып кетиш үчүн эң биринчи тейлөө го. Канчалык талап ушул компанияларга коюлуп атат тейлөөнү жакшыртуу боюнча? Туура айтып атасыз. Бизде мындай да, тейлөө
текшерүү да керек да. Текшерүү жетишерлик деңгээлде жүргүзүлүш керек, көзөмөл болуп туруш керек, тынбай. Бирок бизде эми акыркы убактарда билесиз, ишкер чөйрөсүн мораторий киргизилген текшерүү боюнча мораторийлер бар, бул биринчиден. Экинчиден, туура абдан туура ой, бир эле туристти мисалы үчүн өлкөгө алып келип ага тейлөө көрсөтүү үчүн канча бир 10дон ашык 20га чукул тараптар кызмат кылат да. Туура комплекс билинбеген менен. Билинбеген менен анан ар биринин өзүнүн тиешелүү жумушу бар да. Анан чуу дегенде эле биздин чыгарачылар тосуп алат. Анан аэропорттогу кызматкерлер, бажы кызматкерлери тосуп алышат да, анан алардын бирөөсү эле бир кашын тырыштырып койсо бүттү, анда турист өзүнчө бир башкача кабыл алып, таасири башкача болуп калат да. Ошодон баштайбыз да, биз биринчи келгенде. Анан биз дайыма жылда ушул өзүбүздүн кесиптештер менен да жолугушабыз, сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз, ар кандай чогулуштарда бирге отуруп, жайкы туристтик мезгилде кантебиз, тиги биздин конокторго жакшы мамиле кылгыла деп түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да. Андан өтүп, анан туристтер маршруттары менен кетишет өздөрүнүн. Анан эле тиги такси кызматтарына отурушат, ал жерде дагы чуу дегенде эле биздин айдоочунун кебете кешпири келишип жакшынакай болуп туруш керек. Турист өзүнө тартып, жагымдуу сүйлөп, учурашып, англисче болсо англисче, французча болсо французча дегендейчи. Анан дайыма биз учурунда биз ушул айдоочулар үчүн дагы окутуулар жүргүзүп, аларга да түшүндүрүп атабыз да. Эми биз барган жерде эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Анан эми мындай да, баса ортодо Манас аэропортундагы жана такси деген кызматкерлер бир тартип иретке салынып калды эле, бирок кече жакында эле Оштон учуп келип кайра байкадым, баягы баса калган адат кайра башталыптыр. Азыр ошол жакты да бир көзөмөлдөш керек го. Алар дагы жакында ушул биз жайкы туристтик мезгилге даярдык көрүү боюнча топтолгонубузда алар да айтышты, бизде өзүнчө бир азыр иш чаралар болуп атат деди. Өзүнчө бир ушундай таксистерди, мисалы башка өлкөлөрдөгүдөй бир тартипке, иретке келтирели жакында деп убада беришти. Эми күтүп атабыз. Анан башка мисалы тамак-аш, андан кийин тамак-аш жей турган жайлар, анан жайгаштыруу жайлары баардык жерде бизде тейлөө жогорку деңгээлде болуш керек да. Ошон үчүн биз тынбай окутуулар жүргүзүшүбүз керек. Биз азыркы убакта эми эл аралык өнөктөштөрүбүз менен, өзүбүздүн ички ата мекендик өнөктөштөрүбүз менен алар өздөрү атаандаштыктын жакшы сапаттарын көрсөтөлү деген максатта окутууларды уюштуруп атышат. Мисалы Хорика деген бизде ассоциациялар бар, Кыргыз туроператорлор ассоциациясы бар. Ошол Хорика эми жанагы хотел, ресторан, кафе деп. Мейманкана, ресторан, кафе. Ассоциациялар өздөрү мындай жерлерге, региондорго барып, биз дагы кээде кошулуп калабыз аларгачы, окутуулар жүргүзүшөт да. Кудайга шүгүр, барган сайын көч бара-бара оңолот дегендей түзөлүп атабыз, бирок акырындык менен. Ана бизге бат-бат шашыш керекпиз да, себеби азыр интернет эле кандай күчтүү болот. Бирок Кыя Абдимиталовна, биз сиздерден баардык нерсени дал туризм департаментинен талап кылууга мындай бир укугубуз дагы жок да. Себеби дегенде туризм дегенде бул ар бир өлкө жаранынын милдети. Туура айтасыз. Шарт түзүп берүү, жакшы тосуп алуу, ага жакшы таасир калтыруу дегендейчи. Анан бул комплекстүү иш болуш керек. Айланып келе мисалы бир гана туризм чөйрөсүн өнүктүрөбүз десек, департамент эмес, департамент кайсыл аймактын өзүнө тиешелүү кандай? Мисалы көбүнчө азыр бизде этнотуризм, жайлоо туризм, тоо туризми, велотуризм, ат үстүндөгү туризм деп айтор түрлөрү көп санай берсеңчи, анан ошол ар бир региондун өзүнүн жергиликтүү администрациясы менен, кызматкерлери менен мэр баш болуу иш алып баруу дагы маанилүү да. Анан мен сурайын дегеним, бул көп учурда баягы биз отуруп да сүйлөшүп калабыз. Мисалы чет элден көбүнчө баягы меймандарыбы келип калат, бизге дагы үй бүлөлүк жакын достор дегенде. Анан Бишкектин аймагында көп учурда биз дароо аларча улуттук паркын алып чыгабыз, тарых музейин алып барабыз. Анан алар кетерде ушул Кыргыздын колоритке толгон бир Ош базары сыяктуу базарына барып, майда чүйдө өз өлкөсүнө, өз үйүнө алып барууга кызыктар да. А бирок чыныгы Бишкек калаасынын ичинде мындай бул Бишкек шаарына тиешелүү деп алып барып мактанаарлык бир жерлер ачылса деген бир ойлор бар да. Ушул жактан алып караганда мэрияга менен бир иштериңиздер кандай болуп атат? Бишкектин өзүндө мисалы
Биз азыр мисалы алып карап көрсөк Токтогул көчөсү, ушул эле Эркиндик бульвары, абдан Кооз көчө, Кооз бульварларда анан ушул жерде дагы бир мындай туристтер үчүн бир сонун аянтчы бар ачылса деген ой. Баса турган мисалы жөө Ташкентте көрдүңүз, өзүнчө бир парк ачылды го. Бар ошол жакка барышат, ошол сыяктуу. Ооба. Туура айтып атасыз, бизге деген азыр эми көп туристтер келгенде биз деген жаңы көңүл ачуучу жайларды сунуштап, аларды кызыктырышыбыз керек, Анан жакынкы 5 жылга карата биз мамлекеттик программа иштеп чыктык, туризмди туруктуу өнүктүрүү боюнчачы. Анан ушул программада бүт камтыдык, приоритеттүү багыттар кайсы, анан кандай багытта ушул 5 жылдын ичинде иш алып барышыбыз керек да, эмнеге жетишибиз керек. Анан боло турган иш аракеттер аткарылыш керек, биз максатка жете турган. Анан аткарылбаган эле иш аракеттерди жазып алып, анан кайра 5 жылдан кийин жыйынтыксыз калбайлы деген максатта эксперттер топтолуп иштеп чыктык да бул долбоорду. Анан сиз айткандай чуу дегенде эле маселелер башталды. Биринчи приоритеттүү багыт бул мамлекеттик деңгээлде туризмди башкарууну жакшыртуу болуп атат да. Анан эми айтпаска айла жок, себеби өзгөрүүлөр, реформалар туризм чөйрөсүндө дагы жүргүзүлүш керек. Бүгүнбү же эртеңби, бул биринчиден. Анан экинчиден сиз айтып аткан жергиликтүү деген сөзүңүзгө карайда, жергиликтүү деңгээлде туризм тармагын башкаруу тутумун түзүшүбүз керек. Себеби учурда тилекке каршы мындай жок. Демек ар бир администрация, ошол эле райондук болобу, облустук болобу, башкармалыктарда, мэрияда туризм боюнча өзүнчө сектор дейбизби, бөлүм ачылса дейсиз. Туура айтып атасыз, мэрияда туризмди башкаруу үчүн өзүнчө бир башкармалык же бөлүм же сектор, сиз айткандай түзүм болуш керек дагы. Алар өздөрү пландаштырып, биз Бишкек шаарында быйылкы жылы бул мисалы бул көчөнү оңдойбуз, анан бул жердеги объектти сатып алабыз же бузабыз деп атышпайбы? Булар айтыш керек. Биз деген мына жакынкы 5 жылга ушул башкаруу түзүмү, башкаруу тутумунун иш планы болуш керек да. Айтыш керек, 5 жылдын ичинде биз бул жерге парк курабыз. Бул жерге биз деген аттракцион курабыз. Аттракцион кандай жакшы, мисалы жаш балдарга же туристтерге сөзсүз түрдө барып көрүшөт. Диснейлендти эмнеге курбасак болбойт? Болот. Кыргыз Диснейленди мисалы эмне себептен болбосун да, ушундай өздөрүнүн алдыга койгон пландарын ишке ашырыш керек да, түзүш керек, ишке ашырыш керек. Бул үчүн мэрлер, шаардын мэрлери менен жергиликтүү туризмди башкаруу тутуму деп атпайбы, бул шаарлар жана айыл өкмөттөрү. Себеби туризм жеринен башталат. Жерден, менин үйүмөн, сиздин үйүңүздөн, менин туристке жасаган мамилемден башталып атат да. Ошондуктан ушул приоритеттүү багытты да биз камтып койдук. Андан сырткары жана жогоруда биз айтып кеткен инфра түзүмдү жакшыртуу же жок региондордо, мисалы жок болсо, мисалы 40 район боло турган болсо, ошону жок эле дегенде 20 районунда биз туристтер келгенде туристтердин көңүлүн өзүнө бура турган 2 же 3 жылдыздуу жакшынакай тыпыйган этно стилде салынган жайгаштыруу жайлар сөзсүз түрдө болуш керек да. Эң эле жок дегенде бир 30 адамды батыра турганчы. Себеби биз азыр мындан ары перспектива, келечеги аябай чоң да туризмдин. Туризм деген бул сиз айткандай, жана башында айтып кетпедиңизби, мамлекеттин капчыгына акчаны түшүрө турган. Мына 2023 жылдын жыйынтыгы менен эле 2,5 миллиардтан 3 миллиардка жакындаган салык туризм боюнча төлөмдөр түшүп атат да. Мындан ары дагы эми бизде орто чек деген маселе бар. Биз айтып атабыз, мына 2023 жылдын жыйынтыгы менен бизге деген 8,5 миллиондон ашык турист келди деп атабыз. Жалпы туристтердин саны, туристтер эмес, жарандар, чегарадан өткөн жарандардын саны 14 миллион 857 миң киши болуптур да. Эми элестетсеңиз, биз өзүбүз 7 миллионбуз. 14 миллион, почти 15 миллион жаранды дагы кабыл алып атабыз. Эми алар келип кетип атат эми, бир жылдын ичинде. Ошон үчүн көп билинбей атат го дейм. Ал эми бир мезгилде киргенде биз батпай кетебиз да. Анан быйыл дагы 10%га ушул келе турган, бизге келип, өлкөбүзгө келип конок болуп кете турган туристтердин саны 10%га мындан дагы көбүрөөк болот деп былтыркы жылга салыштырмалуу күтүп атабыз. Бирок ошолорду демек 16 миллионго чейин чукулдап кетиши мүмкүн экен бир жылда кирип чыккандар. Анын жарым эле
толук мүмкүн. Ооба. Турист болсо 10 миллионго барып Ооба, калат. себеби башка эмне үчүн келишет, өзүңүз ойлосоңуз, эмне себептен келишет башка биздин Кыргызстанга? Иштегенди келишпесе, эми келишет, бирок аз эле санда да. Аз эле санда келишет иштегенди. Анан жанагы дагы бир көбүрөөк бир бөлүгү булар деген ошол күнүмдүк соода саттык менен кирип чыгып кетишет. Бирок алар деле сөзсүз түрдө сиз айткандай транспорт, колдонот. мейманкана, тамак ичишет. Жок эле дегенде ар бири баягы айтылып атпайбы, орточо бир күнгө бир турист канча деп деле 150ден 200-300гө чейин АКШ доллары бул бир күнгө. Ооба, мен кече өзүм эрикпей отуруп эсептеп чыктым. $82 бир күндө. $82 кеминде. $82 $350 чейин бул бир күндүк орто чек болот экен Кыргызстанда. Мен аны кайра эсептеп чыктым да. Анан эң эле мисалы жөнөкөй, мисалы мага ошогон дейинчи, жөнөкөй мисалы турист $82. Мейли 70 болсун, $70 болсун мейли. 5000 сом бул $70. Аябай сарам азыр ар кандай болот, ооба. Ооба. Анан $350 чейин экен да. А бирок андан көп иштеткен дагы туристтер бар. Ири бар, бизнес компаниялар бар, өкүлдөр бар дегендей. Түшүнүктүү, кыялайым бизге келген убакыттан бир аз ашып баратабыз. Сизге келип маек куруп бергениңизге ыраазычылык айтабыз. Ишиңизге ийгилик каалаймын. Рахмат. Туризм тармагы өнүгө берсин. Чындап эле Кыргызстандын бул тармакта дарамети зор. Биз аны таанытуу үстүндөбүз. Эми тейлөө жагыбызды да жакшыртып алсак, чындап эле Кыргызстан сөз менен айтылгандай, иш менен дагы туризмдин чыныгы бейиши өлкөсү болот го буюрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Кыял Кенжиматованын кепке тарттык. Ал туризм департаментинин директорунун орун басары. Бул маектин жүрүшүнө эртеңки күндөрү ушул Ысык көлдүн жээгинде өтө турган Ысык көл ITF 2024 эл аралык туризм көргөзмө жарманкеси себеп болуп турат. Ошондой эле быйылкы жылда туристтерди кабыл алууга биз даярбызбы, эмне өзгөчөлүктөрүбүз бар? Мына ушул багытта маек болду.